негизи эмне себептен бизге элге медиацияны өнүктүрүш керек? Биринчи маселе да. Биринчи маселе бул сот отурум өзүнүн табигый боюнча бул атаандаштык отурум да. Бирөө утуш керек, бирөө утулуш керек. Бир утулган жерде сөзсүз түрдө бир кандай мындай нааразычылык болот. Ал нааразычылык болсо чыр-чатакка алып келет. Ошол чыр-чатакты азайтуу, негизи эле биздин элибиздин ортосунда мындай ынтымакка чакыруу, ынтымак жашоону жактыруу максатында медиация институтунун орду аябай бийик да. Себеби ал жакта сүйлөшүүдө сөзсүз түрүндө утуу болот. Балким болсо бири-бирибизди угуп туруп, болуптур. Сенин кызыкчылыгың ушуда экен, менин кызыкчылыгым ушуда. Ушуну эки тараптын кызыкчылыгын ишке ашыруу кандай чечимдер бар деп сүйлөшүүгө дагы үйрөтүлөт, ынтымактуу жашоого дагы алып барат, жана келечекти дагы ойлондурат да. Үй бүлөлүк талаш тартыштар боюнча медиация боюнча маалыматтык жолугушууну милдеттүү түрүндө киргизүү, сотко чейин милдеттүү түрүндө киргизүү. Бул бир, ушуну киргизсек, менин аябай чоң үмүтүм негизи үй бүлөлөрдүн көбү сакталып калат. Мен өзүмүн адвокаттык практикамда ушундай болгон. Аялы күйөөсү менен урушуп кетип, аны коркутам деп сотко ажырашуу жөнүндө арыз берип койду. Күйөөсү келди дагы, мейли сен ушинтип бардыңбы, ажырашкың келип атабы, макул деп туруп, жок жерден эле үй бүлө бузулуп кетти. Анан негизги толук үй бүлөдө балдар жакшы тарбияланат, негизи бактылуу болуп чоңойот. Бактылуу бала биздин келечегибиз. Ал бактылуу болуп чоңойсо, анын балдары бактылуу болушат. Ошол себептен медиацияда ушул келишпестиктерди, жубайлардын ортосунда, балдардын ортосундагы келишпестиктерди сүйлөшүү жолу менен чечүүгө үйрөтөбүз. Ошол дагы биздин негизги коомго дагы, биздин улутубузга дагы чоң мындай өнүгүүгө салым кошот деген ойдомун.